Assalamu alaikum hurmatli janoblar, hozir men Жалал-Абад shahrindagi bir жалгыз жер бүгүнкү өкмөтү бар. Бунун турганда Том мындай деп курулган. Азыр эле мына түзүлүштөр жылы эле болуп калды бул жер өкмөт курулганга. Бирок уже келе турган жерге келип калды. Мен бир нече жолу чыгарган бул информацияны, бүгүнкү күндө мындай болуп уже ремонттору бүгүн эмес, уже бир жылдан ашып калды. Мындагы күчкөндөр мында уже шпатлевка кылып коюптур. Бирок бүгүн башка нерсесин айтайын. Мен көрүүчүлөрүм мага видео жөнөттүр. Бүгүн уже жок бул жерде мусору, сынып жаткан быналарды алып койгон окшойт. Бирок мага жөнөтүлгөн видеонун акырында тиркеп коем, көрөбүз. Мүмкүндө мына жер өкмөттүн акыбалы белгилери мындай болуп сынып жатат. 27 ошол убакта 27 миллион сомго курулду деген, бирок по факту канчага андан көп болсо керек. Бүгүнкү күндө карасаңар, бул травертин плиткаларды сынып жатат. Бул биздин салыктарыбызга, биздин акчаларыбызга, шаардык бюджеттен кеткен акчага мына болгондо туруп койсок, бүгүнкү күндө сынып ачап калып жатат. Бул Жалал-Абад шаарындагы Ленин көчөсү, Нагим Айтматовдун менен кесилешкен үйдөн өткөн акыбалы бүгүнкү күндө. Ремонт болбойт, башка болбойт. Бул жерде калары чыгып кеткен. Бул жакта жоколуп көчүлөчү отурат. Эмне дейсиңер ошону?